Кийинки аналогияларды талдайлы. Ой, сыр дейт да. Ошондо ойдан биз эмне кылабыз? Сүт алабыз, Сүттөн анан сыр жасайбыз, мисалы үчүн. То есть ойдан биз сыр алат экенбиз негизи. Жүзүмдөн вино алабыз ооба. Бул дагы туура. Койдон беш бармак алабыз, туура. Күрүч аш дейт, алабыз. Балык сорпо. Эми балдар карагыла. Бул жерде уй, сыр, анан кой беш бармак деген варианты туура келип атат, ачык эле. Себеби бул жерде жаныбарлардан бир продукция алып атат. Ошондуктан жүзүм, вино жана башкалар туура келбей атат. Балык дагы алыс эле вариант болуп атат. Себеби бул жерде уй, кой үй жаныбарлары болгондуктан өтө эле жакын. Ушундай жакындыкты алсак болот. Чагымчылык кылуу, актоо. Бул жерде чагымчылык кылуу деген атайын мындай адамдарды уруштуруп, анан терс көрүнүш. Актоо болсо ушул чагымчылык кылуу, бир нерсени, бирөөнү мисалы үчүн жамандыкка түртө турган болсо, актоо бул тескери да, бул уже актап чыгаруу, аны жакшы экенин, то есть жамандыкка тиешеси жок экендигин айтуу. Ошондо экөө антонимдик байланыш бар. Кокустан кармап калуу, убагында келүү дейт. Түрмөдөн качуу, куугунтуктоо дейт. Коркунуч. Кокустан кармалып калуу дейт, Кокустан кармалып калуу, убагында келүү. То есть кокустан кармалып калуу, убагында келүү. То есть бул дагы мына биринчине карай турган болсок, экөөнүн байланышы карама-каршы болуп турат. Убагында келүү ошол бир иш убагында аткарылып атат, кокустан кармап калуу деген ошол иштин аткарылбашына. То есть убагында келбегенге, бул экөөнүн ортосунда да антоним болсо, бул жерде да антоним бар. Өтө кичине узунураак сүйлөм берилип, анан адаштырганга аябай багытталган аналогия экен. Симпатия, конокко чакыруу, түрмөдөн качуу, куугунтуктоо. Бул себеп жана натыйжа, эки карама-каршы бир түшүнүктү түшүндүрбөйт. Кийинкини карайлы. Кыймылдоо, велосипедде жүрүү дейт. Кыймылдоо, велосипедде жүрүү. Бул жерде кандай байланыш бар да? Кыймылдоо, велосипедде жүрүү. Бул жерде кыймыл, велосипедде жүрүү деле, бул деле кыймыл балдар. Кыймылдоо дегенде биз жалпы эле бир түшүнүктү алабыз. Кыймылdoого өтө көп нерсе керет. Анан велосипедде жүрүү ал дагы ошо кыймылдын ичиндеги бир жеке бир кыймыл да. Мисалы үчүн балдар десек, биз жалпы эле балдарды, же окчулар десек, жалпы эле окчуларды түшүнөбүз дагы, анан окчулардын ичинен асан десек, бир окчуну түшүнөбүз. Ошо сыяктуу велосипедде жүрүү дагы белгилүү бир жеке түшүнүк экен. Таарынтуу, капаландыруу дейт. Бул жалпы эмес, жеке-жеке айтылган сөздөр. Таарынтуу дагы так түшүнүктү берет, капаландыруу дагы. Атуу, кайып кетүү дейт. Булар жалпы жана жеке түшүнүк жок. Тамактануу, түштөнүү дейт. Мына ушул жерде бар. Тамактануу деп биз жалпы эле бир түшүнүктү айтабыз. Түштөнүү ошол тамактануунун белгилүү бир убакта кылуу экен. Жеке бир түшүнүк. Жалпы жана жеке тамактануу, түштөнүү да бар. Анан чок болуу, күйүп калуу, бул андай маанини камтыбайт. Тутандыруу, өрт. Өрт пайда болуш үчүн биринчи тутандырыш керек, чынбы? Анан түшүнүү пайда болуш үчүн ой жүгүртүү кылыш керек, ой жүгүртүү болуш керек. Капитал болуш үчүн чогултуш керек. Мына ошондо тутандыруу өрттү пайда кылгандай, чогултканда дагы капитал. Капитал бул акча да, көп акчаны чогулткан көп акча болсо, ошону капитал деп коет. Калгандарыбыз туура келбей калат экен. Демек, чогултуу бир
чогултуунун натыйжасында чоң бир капитал пайда болот. Анан ой жүгүртүүнүн натыйжасында түшүнүп пайда болот десеңер деле болот, бирок бул жерде түшүнүп пайда болбошу деле мүмкүн. Тутандырсаң, ооба сөзсүз өрт пайда болот, тутандыргандачы. Тутандыруу деген ошол. Чогултсаң дагы сөзсүз капитал пайда болот. То есть чогултсаң пайда болбой койбойт. Демек акчаны акырындан чогулта берсеңер сөзсүз көбөйөт экен да, коротпойчумбу. Андан кийин 75-ти карайлы. Редактирледи дейт, редактирледи. Редактирледи деген редакция кылуу, бул оңдоо деген сөз да. Макала жазылган болсо, ошол макаланы редактирлеп карай турган болсо, ичинде каталарды оңдоп тазалоо дегенди түшүндүрөт да, каталардан тазалоо. Ошондой сыяктуу вариант чыпкадан өткөрдү суу дейт. Ошондо чыпкадан өткөрсөк суубуз таза болот экен. Кошундо кийиндилерден редактирлегенде дагы эмне болот экен? Макала жакшырат экен, тазарат экен. Өлтүрүү жашоо 76-чы, бул жашоону токтото турган нерсе, карама каршы бул бир процесс. Анан өлтүрүү ошону токтотуп коюп атат. Ошондой сыяктуу кыймыл токтотуу мына. Жашоо бул бир процесс, кыймыл болсо, өлтүрүү ошол процессти токтотот. Демек токтотуу кыймыл, бул жерде ошол эле түшүнүктөр бар экен. Кийинкине карайлы. Бекер курулай дейт. Бекер сөз, курулай сөз деп айтабыз, эко синоним. Демек биз варианттардан синонимдерди карасак болот экен бул жерде. Ошондо кокустан күтүлбөстөн, бул эко синоним. Шор трагедия кийинки. Шор деген эми шорум кайнады деген сөз. Трагедия деген эле сөз экен. Бул деле эко синоним экен. Трагедия бул шор, эко бирдей окшош экен. Ошондо драма пьеса, өрт жалын, шамал борон, закымдап мезгил дейт. Ошондо трагедияны карай турган болсок, бул шордун өтө эле бир күчөтмөсү да. Трагедия өтө мындай масштабы, чоңдугу чоң болот да, шорго карагандачы. Шорум кайнады деп бул бир адам айтышы мүмкүн. Трагедия деген бул жалпы эл журтка тиешелүү трагедия. Эми шамалды ала турган болсок, кичирээк болот да, борон ошо шамалдын күчөтүлгөнү. Ошол себептен борон менен шамал болбой калат. Анан жалын өрттү ала турган болсок, жалын өрт жалынга караганда эмне күчөтүлгөн формасы. Ошол себептен биз жалын өрт вариантын тандайт экенбиз. Анан акыркы эки аналогиябыз калды. Ошол менен биз силер менен аналогиялардын биринчи бөлүгүн талдап бүттүк. 80 аналогия. Кийинки сабакта силер менен окуу жана түшүнүү, сүйлөм толуктоолорго киришебиз. Окуу аттестат алыш үчүн сөзсүз окушубуз керек деген сөз, айлык алыш үчүн сөзсүз иштеш керек дейт. Үйрөтүлгөн жапайын ала турган болсок, анда эко карама каршы мааниде. Ошондо приватташтырылган менен мамлекеттик, эко дагы антонимдик байланыш экен. Балдар, эми бул видео сабактарды, аналогияларды талдоону дагы жакшылап кайталагыла көбүрөөк. Ошонун ичинде негизи көп байланыштарды карадык силер менен. Анан жакшылап ой жүгүртүп, ушундай ойлонуп чече турган болсоңор, мына көп аналогияларды силер уже жакшы чечесиңер. Кийинки сүйлөм жана толуктоо бөлүмүнөн жолушканча саламатта тургула.